Жаңы гана бизге кошулган телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кутмандаңыздар менен сиздерге эл чай чили теледолбоорун көрүп жатасыздар жана экинчи бөлүгүбүздү салт боюнча албетте биз өзгөчө жана таланттуу конокторубузду чакырабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда сиздер менен таанышып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Камир өзгөчө үнгө ээ ырчы мырзабыз. Азыркы учурда каверлер менен аябай белгилүү болуп жатат. Кош келиңиз кутмандаңыз менен. Чоң рахмат кутмандаңыздар менен, урматтуу кыргыз элим. Студияңыздарга жакшы келип алдык. Рахмат чакырганыңыздарга. Сизге рахмат биринчи кезекте. Экинчи кезекте келиңиз биздин телекөрүүчүлөр менен жана албетте биз менен чогуу таанышуу үчүн өзүңүз тууралуу бир нече маалыматты бере кетиңизчи. Кыскача айтып кеткенде өзүм жөнүндө Кемин шаарынан болом. Туулуп өскөн жерин Кеминден болом. 1992-жылы ушул жарык дүйнөгө келгенбиз. Жөнөкөй карапай үй бүлөнөн чыкканмын. Ошо ата-энем, мамам болсо баягы орусча айтканда домохозяйка, папам болсо энергетика тармагында иштейт. Ошол музыка чөйрөсүнө кантип мен аралашып кеткеним, баягы мамам болсо мурун мен кичинекей кезде ансамбльда ырдачы Нур деген бир ансамбльда болчу, ошол жакта солисткасы болчу. Анан мамам ушундай сонун бир бийик ноталарды алчу, мен аябай таң калып, жана ушундай мен мамам чын айтайын дагы эле кумир тутам. Канчалык азырда ырдабай калды, бирок ушул кичинекей кездеги баягы подсознание деп коет го, ошол подсознание менен прям мамам менен прям восхищаюсь да. Эң сонун. Ошондо сиздин Камирич билимиңиз жок, музыкалык тармагында өзүңүз эле ырдап үйрөнүп кеткенсиз. Албетте эч кандай музыкальный билимим жок. Баягы только музыкалдуу түшүнүгүм бар. Мисалы азыр эми баягы түшүнүп атам, ушундай баягы ырдап атканда меники окшошпой калды десе, жок, бул окшошкон эмес, бул деген баягы тональностьтан чыгып кеттиң деп жаңы ушул байкелер бир жардам берип эметет. Анан мен дагы ошондо акырын үйрөнүп атам да. Бул деген тональность деп айтылат экен, бул октава деп айтылат экен, бул деген проигрыш деп айтылат экен, мелизма деген ошондойлордун баарын тең ошо байкелер үйрөтүп атышат акырынан. Аралашып келатабыз, Кудай буйрса. Жана эмне себептен телекөрүүчүлөр азыркы учурда мен ушул суроону берди деп ойлоп жатса, анткени биринчи кезекте мага таң калыштуу. Ушундай бийик ноталарды алып жана урдоодо мен оюм боюнча сиз сөзсүз түрдө билимиңиз бар деп ойлоп жатканмын. Бирок кайта кеттиңиз, эч билим жок. Балким бул ген катары апаңыз жактан талант катары болуп калды. Балким бул деген негизи Кудай таалам ушундай бир баягы кандай десем, талант берип коет десем да жаңылышпайм. Жана ошо сиз айткандай ген ошо апам жактан келсе керек деп атам да. Себеп дегенде көп жылдан бери кыялданып, ошо ырдагым келет, мен ырдашым керек деп тытынып, канча адам баягы жолун сындырайын дегендер көп болду. Көп эле болду. Сенден ырчы чыкпайт, сен ырдай албайсың, сен үнүң жок экен, харизмаң жок экен деп көп адам өттү. Бирок ага карабай баягы алдыга кадам салып, бир гана алга баратабыз десем жаңылышпайм. Чоң рахмат сизге. Жана айта кетиңизчи, ырдаганыңызга канча жыл болду каверлерди жаратып? Каверлерди жаратышым бир мен бардындай башынан айтып берейинби? Мен деген негизи мурун эмеде иштечимин, караокеде, музыкага аябай жакын болуп, караокеде иштеп, ошол жакта звукорежиссер болчубуз. Звукорежиссер. Мындай биздин современный тилде айтканда бул деген диджей. Ошол жактан Валерий Меладзиныкын, Мирбек Атабековдукун баардык репертуарларды ырдачыбыз. Бирок баягы идеалдуу болбочу, идеалдуу эч качан болбойт деп деле азыр айтам. Анан кийин үйгө келип YouTube'ду койдум. YouTube'ду коюп, ушул парень прям взорвал в зал, парень удивил, шокировал дейт. Мага кызык болду. Эмне деген ушундай үн менен ырдайт экен деп. Анан кийин Димаш Кудайберген бассам эле күйгүздүм, YouTube'ду күйгүзүп баштасам эле баритон деген баштады. Ошо баритондон баштады. Муслим Магомаев да экен деп койдум. Казак
казактар кыйын экен деп. Анан кийин алып туруп эле экинчи куплетти алып туруп высокий нотага кетип калса болобу? Дегенде эле мен аябай таң алдым. Эмне? Анан туурап окшошпой атты, туурап аттым. Анан бир кезде өзүм баягы ичимен айттым да. Эмне үчүн баягы менин эчтекем деле кем эмес. Кудайга шүгүр, үн десең үн бар. Мен деле адаммын, ал деле адам. Балким чоң бир аракет кылсаң берекет болуп көрөт десем, мынакей Кудайым буйрса, азыр акырын-акырынан үйрөнүп келатабыз. Жакшы. Кичинекей кезиңизден бери азыркы убакытка чейин кумириңиз катары апаңызды тутат экенсиз. Жана ата-энеңиз тууралуу маек куруп кетсек, ата-энелериңиз жана сиздин жакын адамыңыздар эч каршы болгон жок. Ырчы болом, мен каверлерди тартам деген ойлорго. Болушту албетте. Каршы болушту. Каршы болушту. Кичинекей кезиңизде жок, мен музыкалдуу мектепке тапшырам деген ой болду да. Албетте, кичинекей кезде мен деген республиканский, районныйдын баарын тең баягы вокальный конкурстардын баарын жеңчүмүн. Жеңгенге аракет кылчумун айтайын, жеңгенге аракет кылчумун. Ал ошондой ийгиликтерге жетишкем. Анан кийин баягы кичинекей кезде баягы бир ыр бар го. Анан айын атладыңбы ак үйдүн босогосун, ошол эң биринчи ырым болчу. Эң биринчи ушул ырым болчу. Конкурстарга чыгып, ырдап, баягы жеңчүмүн, утчумун. Анан кийин ойлонуп баштадым, баягы эл негизи көптүк жеңет деген сөз бар эмеспи? Көптүк негизи жеңип коет. Анан баары айтып баштым, неге сен ушундай музыкалыйга тапшыр, сен ушундай болот деп баягы бир картина тартыла баштады. Кичинекей кезимден баштапчы. Ушундай музыкалыйга тапшырсаң, ушундай чоң деңгээлге жетесиң, ушундай болот, тигиндей болот деп. Үйгө келип айтсам, атам строгий. Жок деп эле айттым ага. Жок, сен тапшырбайсың, тебе там делать нечего, болбойт, жок. Эмне кыласың кандайды деп баягы шагым сындырбаса деле бизде кыргыздарда негизи бизде ата-эненин сөзү бул деген аябай бийик жана улуу сөз. Ошондуктан эч качан биз каршы чыга албайбыз деп баягы мен дедим. Бирок эми таштап койдук. Кайрадан кайтып келдим. Азырынча болсо жакшы бир пландар бар. Эң сонун сизге рахмат. Алдыда конкурстар тууралуу айта кеттиңиз. Алдыда биздин телекөрүүчүлөр менен конкурстар тууралуу сүйлөшүп, жана андан тышкары өзүбүздүн конобузду жандуу түрүндө ырдатабыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Биз болсо бир аз тыныгуудан кийин өз эфирибизди улантабыз. Жана биз жагымдуу маек куруудабыз. Албетте Камир мырза менен таанышып, буга чейин айта кеттиңиз, ар кандай конкурстарда катыштым деп, биздин билишибиз боюнча эл ырчысы аттуу конкурсунда биринчи орунга ээ болдуңуз. Жана деги эле конкурс тууралуу айта кеттиңизчи, анын сиздин негизги себебиңиз эмне себептен аларда катышасыз, жана балким ал жактан дагы өзгөчө тажрыйба алып чыгасыз. Албетте, мен деген эки конкурска катыштым, эки вокальный проект. Эң биринчиси болгон мага эл ырчысы болду. Эл ырчысына биринчи орун алдык, гран-приге жетпей калдым тилекке каршы. Бирок менин оюмча биринчи орун да бул мыкты деңгээлдин бири. Бирок балким да, бирок баягы мен азыр анча-мынча баягы өзүм. Бирок гран-приге умтулуу керек. Гран-приге умтулуу керек, аракет кылыш керек. Балким мен туура эмес бир жакты кылып койдум деп, өзүм эле күнөөлөйм, өзүм эле кайра пересматривать этем. Ошол жактан алып утканбыз. Андан кийин болсо вокальный проект Асман деген бар. Ошол жактан биринчи тур ырдап эле анан аябай чоң ката кетирип алгам. Туура эмес ыр тандап, туура эмес репертуар тандап, костюм дагы ошол эстесем кадимкидей мындай уялбастан эмес, бул деген өкүнөм да, чын айткандачы, ушул проектке катышканым эмес, эмне үчүн мен ушул ырды ырдаганыма мен макул болдум деп өзүм эметип берем. Бул деле бир чети бир кандай бир тажрыйба болду десем жаңылышпайм. Жакшы. Жана сизди бир аз убакыттан кийин ырдатабыз жандуу түрүндө. Камир мырза, айта кеттиңизчи, буга чейин биздин билишибиз боюнча албетте негативдүү терс окуяга туш болуп калдыңыз. Ага карабастан биздин эфирге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана айта кеттиңизчи, биринчи кезекте эртең менен туруп
же болбосо жаман окуяга туш болгондо канчалык үнгө таасир этиши мүмкүн? Кадимкидей, мисалы ар бир адам негизи каалайт да, ушул мен оюмдай болсо экен, мен ойлогондой болсо экен, мен айтканды кылса экен депчи. Анан эгерде ошол аткарылбаса, кадимкидей маанай түшүп, үн дагы ошого да таасир этет. Анан жана ушундай травматический эмелер болот, психологическийлер, ударлар болот, ушундайлар. Ошолорду дагы баягы бир жакшы эмени окугам. Кандай десем, цитатаны эме деген болчу да. Неважно, как ты бьешь, важно, как ты держишь удар деп орусча. Ошол действительно ошондой экен. Аябай таасир этет ооба. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, анткени үнүңүздүн өзгөрүшүнө дагы албетте таңга карабастан бир нече убакыттардан кийин биз коногубузду ырдатмакчыбыз. Жана айта кетчү нерсе, бизден эч алыстабаңыздар. Бүгүнкү биздин студиябызда Камир мырзабыз. Биз эфирибизди улантуудабыз. Жана бүгүнкү биздин студиябызда таланттуу ырчы мырзабыз Камир аттуу. Жана буга чейин биз сиздин чыгармачылыгыңыз тууралуу, кантип ушул ырчылык тармагына келгениңиз тууралуу маек курдук. Мен үчүн биринчи кезекте телекөрүүчүлөргө айта кетейин, аябай таң калыштуу ушундай үнгө ээ болуп, жана эч ушул окуяларга эч таңга карабастан, анткени мен билишим боюнча ырчыларга эртең менен эфирге келип ырдоо аябай кыйынчылыкты жаратат. Жана ушул бардык көйгөйлөргө карабастан биздин эфирге келип маек куруп жана ырдап берейин деп жатасыз. Келиңиз, бизги кайсыл чыгарма менен таң калтырып жана кубандырасыз? Эмнени аткарып бересиз? Любовь уставших лебедей салон ырдап берейин. Игорь Крутой жазган музыкасын. Аткаруучусу Лара Фабиандыкы, азыр болсо Димаш феномен болуп ошону ырдап атат. Ошону мен ырдаганга аракет кылып көрөйүн, эки саунд. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади. Нет назад пути, не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Кол чабуулар, үнүңүзгө берекет, чоң рахмат сизге. Жана мени кызыктыра турчу суроо, качан өздүк чыгармаларды жарата баштайсыз? Кудайым буйрса, ушул жылы планда бар. Өзүбүздүн репертуарыбызда, өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды жарата баштайбыз, Кудайым буйрса. Кайсыл багытында? Классика жанрына мисалы сиз өздөштүрдүңүз өзүңүздү, жана ушул эле классика жанрында ырларды жаратасызбы? Же болбосо сиздин деги эле эстрада, классика жылдыздарына көз карашыңыз кызыктуу болуп жатат, анткени азыркы учурда көпчүлүк ырчылар айта кетишет. Биринчи кезекте эгерде хит ырын жараткың келсе, баарына белгилүү болгоң келсе, сөзсүз түрдө той багытында ырды жаратышың керек дейт. Балким туура, бирок классика деген мен түшүнгөн боюмча, бул деген аябай жоопкерчиликтүү, кичине оорураак, биртке оорураак, кыйынчыраак. Ошондуктан мен дагы баягы үнүм классикага туура келгендиктен ошо классиканы тандадым. Анан кийин маданият баягы биринчи орунда классика турат окшойт бизде маданият. Ошо. Бизде гана эмес, бардык жерде. Бүт дүйнө жүзү бардыгы тең ушул. Ошол эле Андреа Бочелли, көп классика ырдагандар ошол. Сиз дагы эч таштабастан классика багытында ырларды жаратасыз.
бир гана классиканы жаратпайбыз. Көп жанр болот. Балким даже ырдап келатып рэп окуй иши мүмкүн. Заманбап талаптарга. Заманбап талаптар да болот. Балким ушундай баягы жоон үн менен ырдап келатып ичке ырдап салышы мүмкүн. Жана свистковый регистр деп коет, свист деп коет. Ошолорду кылышы мүмкүн. Приемдорду көп. Кудайым буйрса, менин оюмча Алла Таалам ошого чейин жеткизсе, кааласа, буйрса ошол баардыгын тең биздин телекөрүүчүлөр, угармандарыбыз сөзсүз түрдө угат. Жана ушул биз той багытындагы ырлар тууралуу айта кеттик. Сиз айта кеттиңиз, балким бул дагы туура, бирок бир жагынан туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Деги эле эгерде сизде мүмкүнчүлүк бар болсо, ушул биздин шоу-бизнесте мисалы бир нерсени өзгөрткүңүз келсе, эмнени өзгөртмөк элеңиз? Маданият. Маданиятты. Эң биринчиси, мындай азыр ырчы, байкелер, эжелер, карындаштар бардыгы менен толугу менен кошулат го. Биздики бая экономикага кайра эле жараша да. Мисалы, мен профессионалдуу ырчы эмесмин, бая ушундай бийик сөздөр сүйлөгөнгө, бирок мен өзүм жеке оюм айта кетейин. Биздики эгерде экономика ушундай жакшы болуп, ушундай ырчыларга, продюсерлерге ушундай условия берип, мисалы, ушундай ырчыны сен чыгарып атасың, мына сага мамлекеттен акча, өнүктүр, өстүр десе, той-пой болбой, бул деген чоң культура, масштабный эме кетмек деп ойлойм да, баягы жетишмекпиз да, чоң деңгээлдерге. Анан баягы помоги себе сам болуп атпайбы, азыр бирдечи ыр жазганга акча, музыка жазганга акча, бүт баардыгы баягы биздики каражатка такалып атат. Ошондуктан айла жок, баягы тойдун ырларын жазып, ырдап, акча таап, анан ошол тапкан акчаны эле кайра эле өзүңө салып, ошол маданиятка салым кылып атышат да. Азыр мисалы мен ушуну байкадым, мен жеке оюм ошол. Эгерде айта кеттиңиз, бардыгы акчага такалат деп, сизге окшоп ырчылыкка, талантка ээ болгусу келген адамдарга өзүңүздүн кеңешиңиз берип кетиңизчи. Жана сизге суроо заткым келип жатат, өзүңүз менен чогуу ошо салым кошкондо өзүңүзгө бул өзүнчө команданы түзүүбү? Мисалы, ошол эле продюсер, менеджер, звукорежиссер же болбосо монтажер, оператор дегендей эле өзүнчө команданы түзүп, канчалык акча каражат кетет, жана башкаларга ырдаганга кеңеш бересизби? Албетте. Эң биринчиси сөзсүз түрдө команда болуш керек. Команда болуш керек. Баягы мисалы сен оюң башка болот, сага жага берет. Өзүң командаң уксаң, команда баягы көпчүлүк да. Бул айтып беришет. Бияң мындай болуп атат, бул жакпайт. Сен катуу кыйкырып атасың, элдин кулагын туңдуруп, мындай элдин итиркесине келтирип албашың керек. Баягы баардыгы өзүнүн орду менен болуш керек да. Баягы предел норма. Мисалы, высокий нота алдыңбы, элге прям кулактарына чейин прям жардырбай, акырын баардыгы эме менен болуш керек. Анан кийин сиз жанакы кайсы кеңеш боюнча кеңеш боюнча албетте мен эгерде ушундай түшүнсөм, сезсем, кандай ырып атат, балким баягы үнүн кызып алып атат, высокий алам деп өзүн кыйнап атса, кеңеш берем, сөзсүз түрдө. Мага басып келбесе деле, өзүм деле барып, эң биринчиси мен баягы адамдын көңүлүн ортуп албайын дейм. Ортпанга аракет кылам да. Өзүм басып келем, эң биринчи айтам, сонун ырдадың, прям аябай жакшы. Бирок кичине ушундасаң, өлө соң кос болуп калат десең, адам да кадимкидей, чын эле кел, кылып көрөлү деп кылып, ана кайра сага рахматын айтат. Мотивация берген аракети. Мотивация, кичине мотивация бериш керек. Мага баардыгыбызга мотивация керек бул жашоодо. Эң сонун. Өзүңүздүн командаңыздачы канча киши бар? Продюсериңиз барбы, менеджериңиз барбы? Бар. Ринат байке менен иштешип атабыз. Көп жылдан бери иштешип атабыз. Көп жылдан бери тааныйбыз, жакында эле иштешип келатабыз. Анан кийин Руслан байкеден бар, Шах деп коюшат. Шах деп коюшат. Ал дагы бар продюсер. Анан кийин Азамат Такырбашев деген таанысыздар болуш керек, баарыңыздар. Ошол Азамат байке дагы бар ошондо бизде 4-5
бала бизде командада бар. Эң сонун рахмат. Жана алдыдагы сиздин пландарыңыз тууралуу кызыктуу болуп жатат. Айта кеттиңиз, кадрдан сырткары деп айтып коеюн телекөрүүчүлөргө. Анткени сиздин эң негизги максатыңыз бул чет өлкөдө өзүңүздүн талантыңызды көргөзүү экен. Туура. Чет өлкөдөн өзүм талантын көргөзүү эмес, чет өлкөдөн биздин кыргыздын маданиятын көрсөтүү, таанытуу. Эң сонун. Жана кайсыл пландар болуп жатат? Балким кандайдыр бир долбоорлорго биринчи кезекте кайсыл болот? Азыр Кудайым буйрса, бардыгы тең ырлар жазылат, кавер версиялар болот, бардыгы тең. Андан кийин болсо уже акырын запрос бере баштайбыз. Запросторду жибере баштайбыз. Теги ошол эле Россияда шоу Голоско, Украинага талантыга, жана Тимати Баста деген песни деген проекттер бар. Ошолорго беребиз. Ошол жака да Кудайым буйрса барабыз, Кудай кааласа. Ошол жактан болсо кыргыздын ырларын, кыргыздын менталитетин, кыргыздын салтын, кыргыздын маданиятын көрсөткүм келет. Эң сонун. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмесе үнүңүз ушунчалык жагып калды. Дагы бир ыр сынып бербейсизби? Макул. SOS да аталат, французча ыр. Григорий де Маршалиники. Ошону кичине бир 2 сан ырдап берейин. Schreib pi presso solda de ma tu de lori nadana solda de ma Эң сонун. Чоң рахмат сизге. Өз-өзүңүз үйрөнүп турсуз. Айта кетиңизчи, эгерде биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында да ушундай жигит мырзалар бар болсо, биринчи кезекте өз үнүңдү бир калыпта жүрүү үчүн эмне кылуу керек? Тарбиялоо. Эң биринчиси баягы үндү гана эмес, өзүңдү да тарбиялоо, жана ырдап баштагандан кийин токтобошуң керек. Жарашабы, жарашпайбы, болобу, болбойбу, окшошпойбу, иши кылып 100 жолу ырда. Жок дегенде бир жерден окшошот. Ошентип баягы чоң салым, эмгек салсаң, менимче береке болот. Биз эфирибизди уланталы, Камир мырза менен маек куруудабыз. Жана буга чейин бизге да бир нече ырларды сунуп, өзүңүздүн үнүңүз менен таң калтыруудасыз. Алдыда ондогон пландарыңыз бар экен, албетте баары ишке ашырсын демекчимин. Айта кетиңизчи, биринчи кезекте идеалдуу атмосферасын айта кетиңизчи, музыкант катары эң идеалдуу жөндөмдүүлүк ушул берген сизге идеалдуу атмосфера бул кайсыл жерде? Эгер бүт мен оюмдай болсо, ошол мага идеалдуу болот. Мейли баягы эски жер болсун, эме болсун, баягы мен ойлогон, мисалы, ушундай аппараттар болсо экен, ушундай акустика болсо, эң идеалдуу жери ушул болот. Мындайча айтканда, мен апам жанында эң жакшы атмосфера ушак. Чоң рахмат. Биринчи кезекте сизге алдыдагы бардык койгон пландарыңыз ишке ашырылсын. Бардык ошол конкурстарга, долбоорлорго барып өтүп, биздин Кыргызстандын желегин желбиретип, атын чыгарып жүрө бериңиз. Ыраазычылык билдиребиз, үнүңүзгө береке. Албан гана ийгиликтерди каалайбыз. Жана биздин эфирибиздин аяктаганына бир аз эле убакыт калды. Балким биздин кыргыз элибизге же болбосо сизге окшоп ырдагысы келип, жана бирок тилекке каршы ушул мотивация жетпей жатканы, же болбосо ата-энеси жок кырдабайсың деп жаткан адамдарга балким айта турчу сөздөр бар болсо, айта кетиңиз. Сизге эркин микрофон сунабыз. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздарга кааларым, башыңыздарда тынчтык болсун, эч кандай жамандык жаныңыздарга келбесин. Кудай Таалам билип билбеген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ушул баштап келаткан ырчылар ой максаттарына жетсин.
көптөгө албан ийгиликтерге жетишкиле жана Кудайым буйрса, менимче биздин Кыргызстан чоң өнүгүп, өсүп, маданият менен дагы экономика бардык жерден эң бейиштей болот деп мен ойлойм. Чоң рахмат сизге. Жана буга чейин биздин телекөрүүчүлөр менен чогуу өз эфирибиздин алкагында, эфирибиздин башында оюн ойнотконбуз. Жана келиңиздер, сиздердин жоопторуңуздарга өтүп жана биздин жеңүүчүбүздү аныктайлы. 38-37 номеру менен аяктаган абонент бизге 50.000 ар кандай жыттары бар деп жазып кеттир. Ошол себептен 38-37 номеру менен аяктаган абонентти биз куттуктайбыз. Албетте. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ар эфир сайын дал сиздер үчүн биз ар кандай оюндарыбызды ойнотуудабыз жана күн сайын азыркы учурда биздин өнөктөштөрүбүздүн Диноворд аттуу робот динозаврлардын көргөзмөсүнө да ушундай чакыруу баракчаларын ойнотуудабыз жана ар бир жеңүүчүбүзгө албетте 2 билеттен таратабыз. Айта кетели, канчалык батырактан биздин суроолорубузга жооп узатсаңыздар, туура тапсаңыздар, биз көп билектерибизди жана суроолорубузду узатып ойнотобуз. Жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Камир келип, Камир таланттуу биринчи кезекте жана өзүңүз үйрөнүптүрсүз. Пландарыңыз аябай чоң кеңири экен, ошондуктан сизге ыраазычылык. Ушул башка өлкөлөргө дагы баруу пландарыңыз бар экен. Биринчи кезекте сизге ыраазычылык. Биринчи кезекте анткени эмне себептен бул тууралуу айтып жатамын. Жөн гана Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөгө дагы кыргыз элибизди таанытканга аракеттенүүдөсүз. Камир мырза, сизге ыраазычылык, ийгилик каалайбыз. Жана биздин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетчү нерсе, эгерде сиздерде дагы кызыктыра турчу суроолор, комментарийлер, Кел чай ичели теледолбоору боюнча өзүңүздүн ой пикирлериңиз, андан тышкары биздин мисал келтирсек, Камир мырзабыздан тышкары кайсыл бир конокто көрүңүз келсе, 0508 400 номерине бардык сөздөрүңүздөрдү, бардык ой пикирлериңиздерди жазсаңыздар болот. Жана эскерте кетчү нерсе, тилекке каршы биз аудио форматында жана чалууларды кабыл албайбыз. Ошондуктан SMS же WhatsApp аркылуу бизге жазсаңыздар болот. Андан тышкары биз куттуктоолорду кабыл алабыз. Эртең менен жакын адамыбызды кандайдыр бир майрам менен куттуктагыңыздар келсе, 0508 400 номерине жазсаңыздар болот. Эмесе сиздер менен коштошууга убакыт келди. Эфирибиз аяктап калды. Бүгүнкү биздин студиябызда Камир мырза келип бардык суроолорубузга жооп узатты, жагымдуу маек куруп берди жана 2 саат бою сиздер менен мен Сезим Имамадиева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Амандашканча сак саламатта калыңыздар.